Кадамжайда 2 жашар кызын сабаганы видеого тартылган 35 жаштагы келинди Баткен облустук соту 1-мартка чейин тергөө абагында калтырды. Анын апасы Максуда Шадиева кызына чыгарылган соттун чечимине наразы болуп, неберелери энесинен ажыраганына кабатыр. Kızını urgan, mantı endi açık kılımda istelge düşüp bakanda endi. Mantı kızını urgan. Melsege berip koygan 5-nji yana bak. Berip koyganda mana melsege berip koygan kim tarkat bergen bilbeymi internetge tarkap ketdi da. Hazır bizge tarkap ketken boldu da arizasına başladı. Üçte turmuş ede. Birinciden 5-nji kiraz balası var. Ikinciden 40 taka degende Sumaya degen kızı var. Gün mana melsege bergende Katışa degen 2 yaşar, yakında 2 yaşar var kızı var. Şonu endi özün balasını urubay var. Ayttık urabız dendi. Hatta gidip katta bolgan biz bilen. Şoğa bana bugün barıp çıkıp Batken'den deyiş var. Kızınızga жолуга алдыңыз? Evet, kızım meni ötürdüm. Çok kızlar ondan akıl suradıma ketmeden. Prokurorun taşadı da. Kızınız ne деп атат? Kızım ne dedi dendi. Mene hiç gerekli joda dedi. Mümkün boldu bana bir gün. Suyu kat kirgizmeyin ya dedi. Suyu kat kirgizip göçüştü de. Ay telefonda kavga yaptırayım bol bende. Şöyle şadip terminen yaxşı mamilede bolsam keyin yaşashim mümkün. Şolarni kechirip yaşagin. Kechirsen keyin yaşayım deytken. Максуда Шадиеванын айтымында өткөн жылдын 18-октябрында түнү белгисиз адамдар үйүнө кирип жолдошун жана баласын атып, өзүн балта менен чаап кеткен. Кылмышка шектүүлөр кармалып, өздөрүнүн эле тууган экени аныкталган. Күйөө баласы алардын таламын талашып, кызына басым жасаганын айтууда. Мен 3 ай болду. 3 ай кайгычы бол кызымды сен ундай экенсиң, Россияга барып кетип тийипсиң, марказга тийипсиң, falan кылсың, мен 7-нчи эриң экенмин деп коюп отур да. Коюптур. Men kızım aytdı, şunaqa koyup juda da. Mega onda kıldı ekan desem, mana şu adipterdi kechirimdi boyup kechirsen ki men yaşashim mümkün deb o'tadi dedi. Ушул тапта зомбулукка кабылды делген 2 жашар кыз жана анын 2 тууганы балдардын убактылуу борборунда жашап жатат. Келиндин жакындары бул жерде баланын атасынын дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде. Кыйналган. Азыр үйүнү көрсөң ham Kıynalan semiyade, yani 3 balam özü bakar, pasobiyası bile. 3 balaga pasobiya aladi. Anam bu senin ben bağamın dep jalınıp yürüp, uylengen bunu. 20 günde, 1 ayda bir kere eken. Uyga 2 jolu bardım çıkpay koydu. Endi aksakallarda barayın dep otam ben. Bu çıkpasa bunday aksa bu kız ezilip, ayal kişinin koyluğa kişen salahu. Je toğu kurda bağam bu. Je balasını bir jerin işensen, oşukka barıp tekşirtirip gelişti. Bu stresde kalan kız bolsa. 3 gün boldu da men kapelinizi aldırıp, 3 korgondan markazga alып kelip kapelinizi aldırdım. Келиндин мындай абалга түшүшүнө себеп болуп, үй бүлөсүн карабай кетип калып, кызды сабады деп ара жазган жарандык никедеги жолдошу келиндин атасы менен энисин аткандарга тосмо ара жазууну талап кылып жатканын, ошонун айынан ушундай окуя болуп кеткенин жакындары айтып жатат. Ал адамдын өзү менен байланышууга жасаган аракетибизден майнап чыккан жок. Бул үй бүлөгө кол салды деп кармалып жаткан шектүүлөрдүн тууганы Толупжан Шадиев бул дооматтар туура эмес. Биз күйөө баланы тосмо арыз алып бер деп айткан эмеспиз дейт. Köyge öçeşip, keve koygan. Keve koyganda şoň öçeşip jettim de urgan. Urgandan keyin bu nimege çıkar bergen. Telefonga. Onu yerige jönötken ol. Ben karındaşım yerige jönötkende yeri nimege çıkar bergen. Ol kuruk ele söz o. O karındaşım koşup koyuptur o söz. Интернет желесинде наристени сабап жаткан келиндин видеосу тараган соң, айрымдар аялды жоопко тартууну талап кылса, кээ бирлери анын психикалык абалына көңүл буруу керектигин айтып жатышты. Ушул тапта айыл аймак башчылыгы мындай аянычтуу окуялардын алдын алуу үчүн аялуу катмардагы үй бүлөлөргө көңүл буруу жаатында иштерди уюштурганы жатат. Бул үй бүлө мурда көйгөйлүү болуп катууда турган эмес, бирок аялуу катмар болуп, жалгыз бой эне катары жөлөк пул алып, 3 баласына тең. Bizde katoda turgan, ayarlı kat, askamız bol onu biliyorum katoda turgan. Atölye ançalık rayımız bolusu gereken bir kokus tutardım kaldı. Atölyenin iki atölyenin içinde kelişpeşler arkasından olup kaldı. Кармалган келиндин маселеси 2 февралда жогорку кеңеште да көтөрүлүп, камакка алынган аял үй бүлөдө зомбулук көргөнүн, ага психологиялык жактан жардам берүү ордуна тергөө абагына камакка алуу туура эмес экени айтылган.